үй бүлөлүк коучинг деген эмне жана ал эмне кереги бар анын? Көп үй бүлөлөргө, даже жеке адамдарга деле коучинг керек да. Бул коучинг даже көптөгөн азыр бизде Кыргызстанда жаңы келип атат мындай коучингдер. Башка өлкөлөрдө атайын дайыма жума сайын нанимать эткен же аптасына бир жолу нанимать эткен коучтар бар да, коуч тренерлер. Коуч тренерлер силерге эч качан кеңеш бербейт да. Эч качан мындай кыл же тигиндей кыл депчи. Коучингде эгер алам деп келсеңер, силердин ичиңерде болгон уже даяр сонун идеяларды сыртка чыгарууга жардам беребиз да. Силердин ичиңерде болгон сонун материалдар бар, абдан сонун материалдар бар. Аларды сыртка чыгарууга, адамды өстүрүүгө болгон мындай жөлөк да. Семейный коучингде болсо, үй бүлөлүк коучингде эмне үчүн биз үй бүлөлүк коуч KG деп жазып атабыз, что биз коуч аркылуу силердин жакшы сапаттарыңарды алдыга жылдыралы деп атабыз да. Көбүнчөсү айтат да, силер мону туура эмес кылдыңар, муну туура эмес кылдыңар, муну туура эмес кылдыңар депчи. Адам анда билет ал туура эмес кылып атканын, эч качан ал билбей койбойт. Аны эч качан аны мотивировать этпейт да өскөнгөчү. Бирок эгер ал могул жагын өссөңөр болот, бул жагын өссөңөр болот, мындан өссөңөр болот, муну кандай деп ойлойсуңар десе, адам ошол жактан мен монда перспективам бар экен өсүүгө депчи, анда өсө баштайт да. Биз минус жакка эмес, плюс жакка адамды түрткөнгө аракет кылабыз. Ошондуктан семейный коучка жазылып 1 саат, 2 саат убакыт өткөрүп кетиңиздер. Силерде суроолор болсо биз ачыкпыз дайыма.